Аталар, эгер силер балдарыңарга Кудайды сүйүүнү үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларга Кудайды жек көрүүнү үйрөтөт. Эгерде силер балдарыңарга акыл оюн тартипке салууну үйрөтпөсөңөр, амалкөй сөзсүз түрдө аларды оюна келген нерсени ойлоого үйрөтөт. Эгерде балдарыңарга ата-энесинин тилин алууну үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларды силердин жүрөгүңөрдү жаралаган козголоңчул, ээн баш болууга үйрөтөт. Эгерде балдарыңарга досторду абайлап тандоону үйрөтпөсөңөр, амалкөй өзүнүн досторун балдарыңарга кубануу менен таңуулап берет. Эгерде силер балдарыңарга өз денесин башкара билүүнү үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларга денесин кумардын куралы кылууну үйрөтөт. Эгерде силер аларга аялын же күйөөсүн сүйүүнү үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларга никедеги жашоосун талкалап, саткын болууну үйрөтөт. Эгерде силер балдарыңарга тилин тарта билүүнү, туура сүйлөөнү үйрөтпөсөңөр, амалкөй алардын оозун каргышка, жалганга, ыплас сөздөргө толтурат. Эгерде силер балдарыңарга тырышчаактык менен эмгектенүүнү үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларды жалкоо, пайдасыз болууга үйрөтөт. Эгерде силер балдарыңарга акчаны туура пайдаланганды үйрөтпөсөңөр, амалкөй аларды акчаны туш келди чачып, карызга батууну үйрөтөт. Эгер силер балдарыңарды жакынын сүйүүгө үйрөтпөсөңөр, шайтан аларды өзүн гана сүйгөн, өзүмчүл болууну үйрөтөт. Ал эми балдар чоңоюп, кыял жоругун көрсөтө баштаган чакта, алардын бул кадамдарын көзөмөлдөп тургула. Бирок аларга болгон сүйүүңөр токтобосун. Бала тил албай, кежирленип, каяша айта баштаса, аны менен олуттуу сүйлөшкүлө. Бирок аларга болгон сүйүүңөр токтобосун. Ызадан жүрөгүңөр жанчылып, атүгүл жашагыңар келбей калган учурда да балаңарды көкүрөгүңөргө кысып, эркелеткиле. Кандай болгон күндө да балдарыңарга болгон сүйүүңөр токтобосун. Кызыңыз таң аткыча үйгө келбесе, кирпик какпай күтүп, көп нерсени сурамакчы болуп турсаңыз, мейли урушуңуз, кеңеш берип тилдеңиз, бирок ага болгон сүйүүңүз токтобосун. Сүйүү бул Кудай. Андыктан кечиргиле, таарынычтарды унутууга умтулгула, мейли кыйкырып, ыйлап боздогула, бирок балдарыңарга болгон сүйүүңөр кемибесин. Чынында биз балдар үчүн Кудай алдында жооп беребиз. Алар бизге далай түйшүк салышат, айтканыңа таарынышат. Ошентсе да балдарга болгон сүйүү кемибесин. Анткени балдар күндөй жаркыраган жакын адамдарыбыз. Алар үчүн жүрөк бир кубанып, бир ыйлап жатса да, аларга болгон сүйүүбүз токтобосун.